Интернет сайттардагы Киргизия деген сөздү кантип Кыргызстан кылып алмаштырса болот. Кыргызстандагы бир топ креатив агенттиги көз карандысыз программисттер менен бирге Google Chrome веб браузери үчүн Киргизия деген сөздү Кыргызстан кылып алмаштырган атайын кеңейтме иштеп чыкты. Каалаган колдонуучу Google Chrome веб браузеринин онлайн дүкөнүнөн Мы Кыргызстан деген кеңейтмени таап, өзүнө кошуп алса болот. Аны кошкондон кийин бардык интернет сайттардагы Киргизия деген сөз Кыргызстан болуп өзгөрүп калат. Санарип майданындагы биздин баягы тентектигибиз десек да болот да, булчу. Киргизия дегенди жөн эле Кыргызстанга алмаштырбай, прямо аябай чийип тургандан кийин жазып атабыз да. Киргизия деген аталыш Советтер Союзундагы Кыргыз ССРнин орус тилдеги аталышы да. Ал убакта жакшы нерселерден да сырткары аны дагы биз тааныйбыз. Бирок бизге жакпаган, мисалы, куугунтуктар болгон, биздин маданиятка, кыргыз кыйын өкүлдөрүнө аябай басым жасалган. Ошого бул баягы биздин протест боло турганда, ошон үчүн биз баягы 91-жылдан баштап Кыргызстан деп аталгандан кийин өзүбүздүн тагдырыбызды, өзүбүздүн кандай аталышыбызды өзүбүз чечишибиз керек, өзүбүз аныкташыбыз керек да. Мындан тышкары программисттер Кыргызстандын орус тилиндеги конституциясында дагы өлкөнүн аталышы Кыргызстан деп берилгенин аргумент кылышат. Ошондой эле бул демилге маселени толук чечпесе да коомдун талкуусун жаратып, бийлик өкүлдөрүнүн чечим кабыл алуусуна түрткү берет деп ишенишет. Турциянын мисалы бар. Англис тилинде Туркияны болсо Түрк эмес, Түркия деп атагыла депчи. Быйыл Американын Гос департаменти болсо официалдуу документтерде Түркия деп атайбыз деп өзүнүн макулдугун берди. Ал жерде деген Туркиянын конституциясында деген англис тили деген эч кандай расмий статусу жок. Биздин кейсте биз ага таянып атабыз. Бизде дагы биздин бийлик өкүлдөрү эң жогорку деңгээлде кайрылса, биз чечилет деген үмүтүбүз бар. Кеңейтменин пайда болушу жөнүндө кабар социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Ушул тапта аны кошуп алгандардын саны 100гө чамалап калды. А сиз кандай ойлойсуз? Пикир жазыңыз.